Саламатсыздарбы Келечек Турак Жай кооперативинин мүчөлөрү жана көрүүчүлөрү. Сиздерди Ороз айы менен куттуктайм. Ороз айында эмне ниет кылсаңыздар, ошол ниеттериңиздерге жетиңиздер. Кыялыңыздар, эмне кыялданган болсоңуздар, кыялдарыңыздарга да жетиңиздер. Максаттарыңыздарга жетиңиздер. Орозоңуздар кабыл болсун. Саламатсызбы? Келечек Турак Жай кооперативинин өзүңүз билгендей Instagram баракчасы бар. Ошол жакта көптөгөн суроолор келип атат. Ошолордун 1-2 суроосуна кыскача жооп берип кетсеңиз. Ишенсе болобу? Первоначальный взнос жок, үй алса болобу деген суроолор бар экен. Эми ишенич бул элдин өзүнүн оозунан угуш керек. Мен эми бул жакка ишенич керек. Биз, конечно, биз ишенебиз. Биз үй алып берип кетип атабыз. Бул кечеге эле 1-2 күн мурун ачылган эмес. 5 жылдык тажрыйбабыз бар, Кудайга шүгүр. Ошо 5 жылдын ичинде канча деген үй бүлөнү сүйүндүрдүк. Конечно, ар кандай сыноолор болду, бирок аларга карабай эле биз дагы деле элдин ишенимине кирейли деп канча деген адамды үйлүү кылып атабыз. Бул нерсеге ишенбей коелу десек, биз теория эмес да, биз уже практика жүзүндө результаттарды көрсөтүп атабыз. Биздин YouTube каналга кириңиздер, Instagramга кириңиздер, бул жактан толугу менен маалымат алыңыздар. Ошол жерде канча адам үй алган болсо, ошонун документин азыр адамга ишениш өтө кыйын болуп калды бул нерседе. Элдер деле туура түшүнүп атам, алар деле чоң акча, акыркы акчасын алып келип салып атат. Ошого биздеги YouTube'дан кайсы адамды көрүп, фамилия атын айтат, ошол адамды көрсөтсө, биз кагаз түрүндө көрсөтөлү, документальный көрсөтөлү, мынча канча акча бөлүп бергендерибизди көрсөтөлү, история канча адам, качан очередке турган, качан кезеги келген, ар бир биздеги YouTube'да чыгып сүйлөгөн адамдардын материалы бизде бар. Документтери бар. Алардын баарына жооп бергенге биз даярбыз. Биздин консультанттардын баары ошол нерсеге жооп бергенге, даже наоборот сүйүнөт, ошол нерсени сураса, давайте көрсөтөлү. Канча адам ушул жылга чейин канча адамга үй алып берген болсок, ар бирин кааласаңыздар, убактыңыздар келем болсо, ишенбей атсаңыздар, келиңиздер, толугу менен документтерди көрүп кетиңиздер. Мынчалык документтерди ачык көрсөткөн компания бир эле Келечек болуш керек. Даже ар бир мүчөлөр менен биз иштеп атканбыз. Азыр очередте турган бизде мүчөлөр бар да, үй алгандар бар, эми алар анчалык кирбейт. Бизде очередте тургандар личный кабинетке кирет. Личный кабинеттен кийин өзүбүздүн сайтыбызга киргенден кийин андан тышкары өзүнүн позициясын, очередин көрөт. Очередин көргөндөн 1 айлык процесс бизде кандай болду? Акча канча түштү? Ошонун баарын көрөт. Анын баарын көргөндөн кийин канча адам үй алып бердик, канча адам бизге очередке турду, канча акча ног айда акча түштү, булардын баары биздин комиссиянын негизинде полный отчет чыгып турат. Булардын эмне көрсөтөт, ошо биздин мүчөлөрүбүз туруп ишенип кабатыр албай үй алдым деген максатта көрсөтүп атабыз да. Анан без первоначальный взнос боюнча ал нерсени биз топтоо программасы дегенбиз. Өзүнүн очеред без первоначальный дагы очередке турса, бирок топтоп 15% же 25%ын топтогондон кийин анан биз очеред менен очередке коебуз. Очередке келгенден кийин үй алып берип кетебиз. Андай дагы без первоначальный биздин приложенияларыбыз бар. Жок эмес, сунуштарыбыз бар. В общем, ар бир адамдын келип, күмөн санасаңыздар келиңиздер, толугу менен маалымат алыңыздар. Азыркы рынокто биз Кудайга шүгүр, мына мыйзамда турат. Мыйзамда кандай болуш керек? Кезек кандай болуш керек экенин айтып атат. Электронный очеред болуш керек деп. Бизде 2019-жылдан баштап эле электронный очеред. Кезек системасы менен иштеш керек дегенде баягы мөөнөт койбош керек. Бизде илгертен эле мөөнөт койгон эмеспиз. Бул кыскача айтканда кооперативдин өзүнүн мыйзамы, э? Мыйзам. Мына мисалы недавно эле өзгөрүү болду. 2004-жылдан баштап өзгөртүп койгон. Мына Садыр Нуркожоевич недавно кол койду бул нерсеге. Закон о кооператив боюнча. Кудай кааласа, булдан дагы текшерүүлөр да жакын арада ушулар дагы өз ордуна келет. Кудай кааласа, анан кооперативтерди уже көзөмөлгө алып, өкмөт текшере баштайт. Бул жакта да баардык калуу тилектерди айтып кеткен экен. Эң жакшы иштеп жаткан Келечек Турак Жай кооперативи дейт. Сиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз дейт. Негизи Келечек Турак Жай кооперативинин ачылганына быйыл буюрса 5 жылдын жүзү болуп атпайбы? Ошол убакта эле бизде айтып атат, суроолор көп да, канча адамга үй алып бердиңер депчи, сиз жогоруда айтып кетпедиңизби? Бир 700гө чукул
көчөлөргө үй алып берип. Бул нерседеги алып берилген менен бирок биз көбүнчө 600дөн ашык дейбиз, потому что эмнеге үй алып бергендерибиз менен керектүүлери баягы уже төлөп көйгөй чечилип, уже акча болгондон кийин жабып кеткенге байланыштуу биз ошону айтып атабыз да. Постепенно, конечно, биздеги миңдеген адамга үй алып бергибиз келет. Көпчүлүк адамдарды алып бергенге аракетибиз, басымыбыз ошолду да. Азыр кезекте турган бизге эмне болгондо көбүрөөк адамга үй алып берсек, алардын ай сайын төлөм менен дагы көбүрөөк адамга үй алып беришибиз. Биздин максатыбыз дальше алдыга кетишибиз керек да. Бул жакта бизде дагы бир көптөгөн суроолордун бири, эң көйгөйлүү суроосу баягы биз карапайым эл үчүн ачылган кооперативге негизи келечек турак кооперативи. Ошон үчүн бизде бир 3,5 миллионго чейин гана чектөө болгон да. Азыркы убакта ошондон жогору дагы бир 5 миллионго чейин узартып бере аласыңарбы деген баягы максималдуу. Бул нерсени иштеп атабыз, Кудай кааласа, жакын араларда биз уже маалыматтарды сиздер аркылуу беребиз. Конечно, үйлөр кымбаттады, көпчүлүк адам расчеттон баягы азыраак болуп калды. Бирок бизге деген өзү негизи сумма, чоң сумма эмес, кичинекей сумма болгону бизге жакшы да компанияга. Биз однокомнатный, двухкомнатный эле квартираларды алып берип, ушуларды көбөйтүшүбүз керек да. Эмнеге? Потому что ар бир адамдын эң эле үйдө жаңы үйлөнгөн семьябы же көптөн бери кыялданганда биз көбүнчө кыялданабыз. Сразу эле 3 комната же особняк, элитка, ушундай чоң квадратураларды кыялданабыз да. Өзү баягы изначальный башталганда этап, кичинекей этаптан башташ керек да. Биринчи деген гостинка алыш керек, же участок алыш керек, же үй алыш керек. Ошонун ортоңку слоюнда турабыз да биз. Ортоңкуда турабыз дегенибиз, хотя бы дегенде жерге жетип калса, жер алып алса, андан кийин үй менен ала турган болсо, ичине үстүнө акча кошсо, фундамент коёт, кирпич коёт дегенде эртерээк бүтө турган нерседенчи. Эми биз бул нерседен даярыраак үйгө кирсин деген максат болуп атат да. Биринчи эң кымбат рынокто бизде однокомнатный квартира дейбиз. Көбүнчө мен айтам да бул нерседе. Эмнеге 3 комната үй кымбат го, же особняк кымбат го үйлөрдөн, жер үйлөрдөн. Кеп адам эмес да бул нерседе. Однокомнатный квартираны эптеп тырышып алып алсаң, двухкомнатный квартираны алсаң кичине эле акча кошосуң да. Эптеп жараңы жеңилдетишиң керек. Любой эле нерседе жараңы жеңилдетип алдың, двухкомнатный квартира алып аласың. Двухкомнатный квартира алгандан кийин да бала чакаң көбөйгөндөн кийин трехкомнатныйга кичине акча кошосуң, уже кетти трехкомнат. Трехкомнатныйдан кийин анан особняка бар да. Сразу эле особняка барсаң кыйын болуп калып атпайбы? Анча-мынчалар, конечно, бар. Барып особняка сразу эле баргандар бар. Ну, бизде сразу особняка барганда эмес, биз ошол биринчи слойго жардам бергенге аракет кылып атабыз да. Өзүбүзгө окшогон баягы средний, орто эсеп менен 3,5 миллионду алганыбыз ошол. Бирок азыркы моментте 3,5 миллионго да келиш бир аз оорураак болгонго байланыштуу биз көтөрөлү деген максатта иш алып баратабыз. Ошол эле моментте процент көтөрүлөбү? Услуганын Жок, азыркы учурда көтөрүлөт деген бизде ал менен иштеше турган оюбузда жок. Дальнейший кийинчерээк баягы бул көтөрүлөт. Жакынкы арада эмес, убакыт керек ага бир аз. Азыр элдерге толугу менен маалымат берип, жана мыйзамдын өзгөрүлүшү боюнча көбүрөөк маалыматтарды жеткизип, адан кийин көтөрөбүз го. Сизге чоң рахмат. Бул жакта калган суроолордун баардыгы эле бизге ийгилик каалап кетишиптир. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ар дайым элдин кубанычын бөлүшүп, ошо көптөн үйлүү болуп жүргөн, үйдү күтүп жүргөндөргө үй алып берип жүрө бериңиздер.